Бул нерсе айрыкча айыл жергелеринде көп кездешет. Урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман адам өзүнүн убактысын текке кетирип албашы үчүн же болбосо кээ бирки күнөөлөргө түшүп калбашы үчүн жөн эле көчөлөрдө, жолдун бойлорунда олтура бербеши керек. Кээ бир адамдар бар, Аллах сактасын, ошентип көчөдө олтуруп алып, өткөн адамдарды карап, аларды кыйбат кылып, аларга көз чаптырып, ушинтип олтура берет да. Бул урматтуу мусулман бир туугандар, жок, адам антип отурса күнөөлөргө түшөт. Күнөөлөргө түшпөсө дагы, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол сыяктуу күнөөлөрдөн сактанып олтурса дагы ал адам убактысын текке кетирип алат. Айрыкча урматтуу мусулман бир туугандар, ушинтип көчөлөрдүн бойлорунда олтура берүү бул айыл жергелеринде көп кездешет. Мисалы айыл жергелеринде топ болуп остановкаларда же ошондой бир элдер чогула турган жерлерде олтуруп алышып, өткөн адамдарды карашып, аларды сөз кылып, аларды гыйбат кылып, аял кишилер болсо аларды карап, көз чаптырып отурушат да. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул нерселерге тыюу салынган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям минтип көчөлөрдө ушул сыяктуу болуп олтуруудан тыйган мусулман адамды. Эгерде ошентип көчөлөрдө олтуруу ошондой бир кандайдыр бир зарыл, башкача айтканыбызда зарылдык болуп, көчөдө олтурууга муктаждык жаралып калса, анда көчөнүн, ошол жолдо олтуруунун адептерин, эрежелерин карманышыбыз керек. Ал эрежелерди бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде эскерип койгон. Абу Саидин Худри радияллаху анхудан келген хадис. Бул хадис муттафакун алейх, Бухариде, Муслимде келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иякум вал жулуса фит турукат." Көчөлөрдө олтуруудан сактангыла деди. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Көчөлөргө олтурбагыла деди да. Антип көчөлөргө олтура бербегиле деп атат. Ошондо сахабалар: "О Аллахтын элчиси, биз ошентип көчөлөрдө кээ бир сөздөрдү сүйлөшүп, олтуруп калганга муктаж болобуз. Ошентип туруп калабыз көчөдө деп, сүйлөшүп туруп калабыз. Кээде ушундай бир жагдай болуп калат, муктаждык жаралып калат. Анда кандай кылабыз?" деп сурашты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Фаида абайтум иллал маджлиса фа'ату тарика хаккаху." Эгерде ошентип олтуруп калууга муктаждык болуп, зарылдык болуп кала турган болсо, анда деди, көчөнүн, жолдун акысын бергиле деди. Көчөнүн акысын берип койгула деди. Мындайча айтканда, айтканыбызда эрежелерин сактагыла, адептерин сактанып гана ошол жерде олтургула деди да. Ошондо сахабалар: "Ва ма хаккут тарики я Расулаллах?" Ошол көчөнүн, жолдо олтуруунун акысы, эрежеси кандай деп сурашты. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Көңүл бөлүңүз. Каддул басар" деди. Көздү сактоо деди да. Көчөдөн, жолдон өткөн аялдарды, кыздарды карабай көзүңөрдү сактайсыңар деди. Бул биринчи эрежеси, адеби. Экинчиси вакаффул аза деди. Зыян бербей олтурасыңар деди. Зыян бербөө деди да. Сөз менен болсун, кыймыл аракет менен болсун, бирөөлөргө азар жеткирбөө деди. Бул экинчи эрежеси. Ал эми андан кийин вараддус салам деди. Саламды кайтаруу, саламга алик алуу деди да. Бирөөлөр салам берип калган болсо, өтүп кетип аткан адамдар, алардын саламына алик алуу деди. Бул үчүнчү эрежеси көчөдө олтуруунун. Ал эми төртүнчүсү болсо вал амру бил ма'руф ван нахю анил мункар деди. Жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу деди. Мына ушул эрежелерди сактоо менен бирге деди, көчөдө олтурсаңар болот, ошондой бир муктаждык жаралса деди. Урматтуу мусулман бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Демек, көздү сактоо, бирөөгө зыян бербөө, саламга алик алуу, жамандыктан кайтаруу, жакшылыкка буйруу, ушундай эрежелерди кармануу менен бирге ошентип көчөлөрдө олтурууга муктаждык болуп калганда олтурса болот. Болбосо, урматтуу мусулман бир туугандар, айтканыбыздай, антип күнөөлөргө батып, бирөөлөрдү гыйбат кылып, антип олтурууда бул адамды күнөөлөргө түшүрөт. Адам, мусулман адам, айтканыбыздай, убактысына эмне болуу керек? Кызгануу керек. Мусулман адам үчүн эң кымбат байлыгы, урматтуу мусулман бир туугандар, бул анын өмүрү жана убактысы. Күнөөлөргө түшпөгөндө дагы убактысын жөн эле бир кандай десек, пайда алып келбеген нерселерге коротуп албашы керек да. Коротуп албашы керек. Эртең Алла субханаху ва тааlanын алдына барганда өкүнүп калат. Андан көрө эмне кылуу керек? Андан көрө илим алуу керек. Андан көрө үйүндө, мечитте олтуруп, бош убактысы боло турган болсо, Куран окуу керек.
илим окуу керек, илим мажлисине баруу керек, Алла субханаху ва тааланы таанууга аракет кылуу керек. Мына ушул мусулманга пайда бере турган нерсе, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан демек биз пайдасыз, зарылдык болбогондо антип көчөлөрдө же ошондой бир элдер жыйналып турган жерлерде олтура бербешибиз керек. Аллах таала баарыбызга жардам берген болсун.